қалмақ башчылары Каншырдак менен чабышат турбайбыз банда. Анан аскер топтой баштайт да. Анан кайта эл журттан сөз келет да. Аскерлерди машыктырып даярдатып анан Каншырдактагы ага даярдык көрөт. Эң кызыгы ушул жерде болуп турат да. Бул тарыхый маалымат биз үчүн өтө маанилүү. Мына минтип айтып атат. 80 миң койду айдатып, 10 миң төөнү шайлатып, 60 миң жылкы алып, курал жарак алууга Жапанды көздөй жол тартып дейт. Элчилерди Японияга жиберип атат да. Ие. Курал алып келгиле деп, Ие. Алтын, күмүш эмелердин баарын төөгө артып туруп. Дүнүйө, тери, баалуу, кундуз, сүлөөсүн, суусар тебетейлерин, суусай терилерин баарын берип, алтын, зергер, күмүштүн баарын жүктөп, мына 60 миң жылкы, 10 миң төөгө жүктөп туруп, 80 миң койду айдатып, бай Жапонияга барып курал сарып. Бул эмне деген эрдик? Мына калмактын албанга келген адамдардын баарын кайтарып жибердим. Калмак келет, эми биз даярданалык деп. Ошондо бул кишинин кемеңгерлиги кан иретинде минтип жазып атат. Бир түмөн жигитти жаа атууга машыктырат дейт. Бир түмөн жигитти найза сайууга машыктырат дейт. Бир түмөн жигитти балта чабууга машыктырат дейт. Каншырдак өзү да кошулуп машыгат дейт. Жаа тартып, найза сайып, кылыч чаап жатса, аялдардын ичинен 8ге чыккан бир кыз, 12ге чыккан бир кыз, биз дагы үйдөнөлү деп барган экен дейт. Кандай доор болгон? Элди бириктирген, душманга бир да чыгалык деген. Жапанга жөнөгөндөр ат төө алып, мал айдап, жонуна күмүш зар артып, уктабастан жол жүрүп, 6 ай болгондо Жапанга жетип барыптыр дейт, 6 ай дейт. Мына бу жерде 80 миң жылкы деп атат. 60 миң жылкы, 80 миң койду. Сиз бала кезде көрүп калдыңыз. Айыл көчкөндө. Бир айылдан 1000 жылкы болчу эле го, 500-600 жылкы. Сиз 1000 жылкыны элестетип көрүңүз, айдап. Кыргызстандан Ала Тоодон Жапонияга барыш. 60 миң жылкыны кантип айдап барат? Бул эмне деген иш? Кимдин колунан келет? 1000 жылкыны айдоо өтө азап да. Эми аны бир киши эмес, аны дагы бир туура жүздөгөн кишилер айдаган. Жүздөгөн киши айдады. Аны жолдон карактабасын деп аскер да кайтарган. Караңызчы, кандай азаптуу, кандай өтө түйшүктүү чарага барган Каншырдак. Ошонун баатырлыгы менен, эрдиги менен, ошонун көлөгөчтүгү менен, өжөрлүгү менен ушул иш болуп атат да. Ушунча 1000 жылкыны ошака 6 ай айдап барыш деген эмне деген тозок? Эми мындай. Ошондо элчи болгон Кул мырза Чечен минтип айтыптыр. Тегибиз бирге элбиз деп, атабыз бирге теңбиз деп. Курдаш керек, эл керек, курчанууга бел керек, курал балта ал керек. Ушундай күндө кереги тийбесе, туугандык бизге не керек деп Кытайдын, Япондун императоруна айтып атат. Биз тууганбыз, тегибиз бир деп атат да. Чоң маселе, бул жөн эле сөз эмес, жөн эле эмес. Тегибиз бир, атабыз бир дейт. Анан ушундай кыйын учурда бизге туугандык болбосо, анда биз эмнеге керек дегендей кылып атат. Окуп берейин Санжыранын өзүнүн сөзү менен. Деген экен, Жапандын ханы конокторду абдан сыйлап, эс алдыргыла, биз абдан ойлонуп көрөлү деп, аларды конок сарайга жайлап, жаткызып коюп, Жапан тарыхындагы Жаан-нама деген китебин алып, уктабай карап, эки улуттун бөлүнүп кеткенинен бери 100ге жакын урук өтүшүп кеткендигин көрүп болуп, мунун башына күн түшпөсө келбейт эле деп обазгеринен эмне соогат алып келиптир десе, 80 миң кой, 10 миң төөдө жүк, 10 миң ат бар. Анан мындай печет деген кат бар деген экен дейт. Бу жерде көңүл бура турган нерсе. Жазып атпайбы? Жапан тарыхында китебинен алып караса, эки улуттун бөлүнүп кеткенине 100ге жакын урук. Муун деп коелучу, 25 жыл бир муун тарыхта ушундай. 2,5 миң жыл экен да. 2,5 миң жыл же 25 кылым. 25 кылым. 17-кылымдын аягында болгон окуя. 17-ни алсак,
биздин доордун 17-кылымын алсак, биздин доордон 8 кылым мурда болуп атат да. Биздин доордон 8 кылым мурун бул Карасук тагар маданиятында, Андрон Карасук маданияттарынын доорунда тарых далилдеп атат. Эми угуп туруңуз. Манаста мындай сап бар. Көкөтайдын ашын берерде кабар жеткизет. Аты ким эле? Айдар беле? Жаш Айдар. Алтын көкүл Жаш Айдар. 60 тилди билген Айдар деп. Ошондо мындай сап бар. Сулаймандын тушунда, бул Соломон Жөөттүн пайгамбары, биздин доордон 9 кылым мурда өткөн киши, тарыхый киши. Соломондун доорунда журт бузулуп ошондо жабырга малын салыптыр, Кытайдан качып кыйла журт алыска кетип калыптыр. Жайы жакшы болуптур, Жапон атка конуптур. Сыймун, арал жери бар, көтөрмүш деген ери бар, сен кабарды айта бар деп Айдарга айтылган Манастын саптары бар. Соломондун тушунда деген бул 9 кылым биздин доордон мурун Япондун императору айтып атат 100 урук өтүптүр, 25 кылым же болбосо 8 кылым биздин доордон. Бурда 25 жыл деп орто эсеп менен орто эсеп менен айтабыз да. Балким 9 кылым деле болушу мүмкүн. Демек Манастагы саптар Санжыра, муногу окуя төп келип атабы? Тарыхый окуя менен да туура келип атат. Туура келип атат. Эң негизи биздин туугандыгыбыз жөнүндө сөз болуп атат. Өткөн жолу мен сизге айтпадымбы, канча Япондун ысымдары Кыргыздын ысымдары менен бир, канча Япондун сөзү биздин сөз менен мааниси бир. Анан Япондун тарыхында жанагы 3-кылымдан биздин доордон 8-кылымга чейин Кофун доору дөбө маданияты, дөбө доору деген. Дөбө мүрзөлөр 10 000 дөбө мүрзө калган. Дал келип атабы? Дал келип атат. Эми падышасы минтип айткан экен. Булардын ичинде тарыхты билген билерман бар экен. Коюн өткөзүп алгыла, зарын өткөзүп алгыла, жылкысын өткөзүп алгыла, 10 000 төөнүн жонуна алышынча жарак бергиле. Элестетип көрүңүз, деңизден канча кеме менен ушунун өткөн, канчасы чөккөн, канчасы эмне болгон, кандай азап, кандай тозок деген экен. Иштин баарын бүткөрүп болуп, алдыңкы төөдөгү бир ак таардагы нерсени көтөрүп кирет экен. Таарды ачса туз экен. Тартылган мал зар алып келет, бирок туз алып келеби, кандай деп билермен бул эмнеси дейт? Аксакалдарын чоңултупту. Кеңеш курса 130 жаштагы бир карыя минтип айтат экен. Бул хан Шырдак өтө даанысман хан болсо керек. Уругумдун уругуна чейин туздай татып өтсүн деп туз жүктөтүп койгон экен деп айтып өттү. Ошо менен эртеси курал берген кылыч, найза, айбалта, 12 кырлуу чокмок, топучалык ок жеген барденке деген мынтык, муштай ок жеген сал найза деген мынтык, бир атаке, 2 атак, 3 атаарын мылтык сыяктуулардын 10 000 төөгө курал артып, чоң олжо менен элчилер жанып келген экен дейт. Бул Санжырадагы маалымат. Санжырадагы маалымат. Эми берде туз деген кыргыздын өзүнүн салты боюнча туз өтө туз менен антташат го. Туурабы, тузубуз урсун дейт, туурабы? Мына салтыбыз тузун татып калдым эле деп мен жамандык кыла албайм, мен тузун татып, туз ыйык тузу. Мына эки элдин окшоштугу, салты бир болгон үчүн эң алдыңкы төөгө таарга туз берип жиберди дейт. Bunun manisi düşünmen adamga bu çok diplomatiyalık geniş, çok diplomatiyalık belge. Oşo menen Kırgızlar janagындай kural alıp gelet. Oşo kural menen gelip kalmaktарды жеңет. Жеңгенден кийин Шырдактын даңкы 5-50 тайпа ханга жетет дейт. Бөлөк элдерге. Ошондо кыргыздардын ичинен Бекболот бай деген бар экен. Ал кыйланы көргөн чал экен. Бирен тоонун арасында кула менен бирге жүрүп, бир кула бээси тууган мал экен деп боз жоргону Шырдакбекке тартуулайт.